Мына ушундай мыкты музыкалык чыгармадан соң биз сапарыбыздын жүрүшүн алдын көздөй улантып эле. Алдыда дагы сиздер үчүн кызыктуу маектерибиз уланат. Жандуу, жакшы бир комуздун коштоосунда сиздер үчүн өзгөчө чыгармалар жаңырат. Андыктан эч кайда алыстабаңыз. Катарыбызга жаңыдан кошулган көрүүчүлөрүбүзгө биз дагы бир ирет Кутман таң каалуу өтөлүп ал эми сөзсүз түрдө келген коногубузду дагы тааныштырып өтөбүз. Туура айтасыз. Комуз демекчи, комуз биз кыргыздарда өткөн тарыхта же азыркы күндөрдө эле абдан өзүнүн чоң ролун ойнойт жашоодо. Өткөн доорду да карасак, кыргыз эли комузду улуттук аспап катары бир кабар айтканда да колдонушкан. Жакшы кабар же жаман кабар болсо, сөзсүз комуздун күбүсү менен айткан учурларда көп эле кездешкен. Ал эми тойлордо же маарекелерде сөзсүз комуз менен ырдашып көңүл ачышкан. Ошондой эле комузду чебер ойногон биздин таланттуу кызыбыз Улгиза Талайбек кызы биздин эфирдин коногу. Кош келиптирсиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Кадимкидей кыргызстанып, улуттук кийим кийип, колуңузга комуз алып келип калганыңыз үчүн дагы ыраазычылык билдирели. Жакшы жүрөсүзбү? Окууларыңыз жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Рахмат, буюрса баары да жакшы. Ошентип келип калдык. Сон бүгүнкү күндө ошол эле музыкалык окуу жайда окуп атасыз. Ошон менен катар иштеп жаткан учуруңуз өзүңүз көрүүчүлөрүбүзгө бир кыскача бир маалымат берип өтсөңүз. Мен Улгиза Талайбек кызы. Өзүм ошол музыканы кичинекей кезимден бери аябай сүйүп, ырчоолом деп келип, 11-дү бүтүп эле Бүүс Сара Бейшеналиев атындагы Кыргыз азыр улуттук университетине тапшырган болчумун. Ал жакта музыка мугалимин 4 жыл окуп, бүтүп, азыр ошол Айчүрөк кыздар лицейинде сабак берем музыкадан. Анан дагы бир нерсе жетпей аткансып, ырдагым келип, эмнегедир комузду ага чейин билчү эмесмин. Анан комуз менен ырдагым келип, анан Кыргыз улуттук консерваториясына тапшыргам. Азыркы учурда буюрса 3-курс курс болдум. Абдан сонун. Негизи эле билимге суусап турган же бир өнөргө суусап турган адам үчүн ар дайым эч качан мындай кеч болбойт. Качан эле болсо аракеттин үстүндө экен. Азыр улуттук консерваторияда канчанчы курста окуп калдыңыз? 3-курс курс. 3-курс курс. Дагы канча жылдык окуу калды? Да, буюрса 2 жыл. Абдан сонун. Буюрса 2 жыл аралыгында дагы жакшы билимдерди алып, ошол эле кыргыздын жалаң гана залкар музыка сүйгөн инсандары иштейт. Дал ошол белгилүү инсандардан сабак алып, үлгү алып, жакшы бир жетишкендиктерге жетесиз деген дагы терең ишеничтебиз. Келиңиз анда маегибиздин башында эле жакшы бир ыр менен баштап алсак комуздун коштоосунда. Кайсы ырга кезек беребиз? Кайсы ырды көрүүчүлөрүбүзгө орундатасыз? Күйлөп алыңыз, шашпайлы күйлөп алыңыз. Биздин көрүүчүлөрүбүз дагы абдан кубанып турган учуру. Нурак Абдырахмановдун агайыбыздын, атабыздын ушу бир жакшы чыгармасы бар. Карап деген. Ошол ырды кабыл алып коңуздар, Келиңиз. Жакшылап тапталса, андан да жагымдуу болот. Биздин көрүүчүлөрүбүз дагы кубанып отурат болуш керек деп ойлоп атат. Эрте комуздун үнү менен күндү баштоо эмне деген керемет, жандуу ыр менен, жандуу бир ушул комуздун күбүсү менен чындыгында биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн дагы абдан жагымдуу болуп атат деген терең ишеничтебиз. Комуз күйлөнгөнчө биз дагы мына ушинтип сүйлөп туралы комуздун коштоосунда. Гитара болбосун, же болбосо комуз болбосун, аны сөзсүз өзүндөй кылып таптабасаңыз, музыканын ыргагына жараша таптабасаңыз, ал
канчалык мындай өзүнүн деңгээлинде чыгарма жаңырбай калышы мүмкүн. Андыктан ал комуз болсун, гитара болсун же башка бир инструмент болбосун, аны саздап турбасаңыз, окум гана угуш бир аз кыйын болушу мүмкүн, Даяр болуп калдыңыз окшойт, Келиңиз анда. Комуздун бир аз маанайы жок окшойт бүгүн, Уйкусу ачылбай жатат. Балким уйкусу ачылбай атат, балким маанайы жок. Ошентсе дагы биз көрүүчүлөрүбүз менен бирге күтүп турабыз. Сөзсүз түрдө комуз дагы өз табына келип, көрүүчүлөрүбүз үчүн жакшы бир чыгарма жаңырат деген терең ишеничтебиз. Кантсе дагы ушул азыр күйлөп биздин көрүүчүлөрүбүзгө жакшы чыгарма тартууласам деп турган учуру биздин коногубуз. Эгер сиз дагы мына ушундай өзгөчө мукамдуу ырды комуздун коштоосунда угууну каалап турган болсоңуз, анда эч кайда алыстабай гана туруңуз деп айтып өтөлү. Болгону чыдамсыздык менен биздин коногубуздун аткарысында жагымдуу чыгармаларды угабыз деп күтүп туруңуздар. Алдыда абдан сонун чыгармалар, маектер болмокчу. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Абдан жакшы, сөзсүз түрдө алдыда мына ушундай мыкты музыкалык чыгарма жаңырат. Балким биз кызыктуу бир маалыматтарга балким даяр болуп калдыбы? Эгер даяр болуп кала турган болсо, анда биз кайрадан кезекти берели комуздун коштоосунда ыр угууга. Сиз анда шашпай күйлөй бериңиз. Балким биз кызыктуу бир маалыматка, кызыктуу бир сюжетке кезек берип турат окшойбуз. Биздин эгер режиссерубуз даяр боло турган болсо, бир аздан соң же болбосо бир нече көз ирмемден соң биз кайрадан студиябызга кайтабыз дагы. Сиздер үчүн кайрадан биз сөз кылып жаткан комуздун коштоосунда мыкты музыкалык чыгармаларды жаңыртабыз. Азыр болсо биз балким мыкты бир клип менен ыр угуп келебиз же болбосо кызыктуу бир маалыматка күбө болобуз. Андыктан биз көрүүчүлөргө эч кайда алыстабай туруңуздар деп гана айтып өтөлү. Кандай дейсиз? Туура айтасыз. Эч кайда алыстабаңыздар. Кызыктын баары алдында болмокчу. Негизи биз техникалык себептерге байланыштуу деп айтып коет эмеспизби? Комуздун бир аз маанайы жок болуп тургандыгына байланыштуу гана деп айталы. Андыктан бир нече көз ирмемден кийин биз студиябыздан кайрадан кез келебиз дагы коногубуз менен бирдикте сиздерди тосуп алып, сөзсүз түрдө комуздун коштоосунда сиздер үчүн сонун бир музыкалык чыгармаларды, жандуу ырларды жаңыртабыз. Азыр болсо бир мыкты музыкалык чыгармага, балким кызыктуу бир берүүгө кезек берели. Туура айтасыз. Sensiz kalsam Duman kapta boylarımdı Sensiz kalsam Tunguyukka vurulum Sensiz asman Yaşın tөгüp kaygırganday Sen bolbosun Canımda Bu senimiz Bayağı süyülemez Göz görüp mamiling Kalganına ne sebep Oylandın mı sence Ortağa koyup çek Şiştin mi, kettin mi Süyüp üstü geçtin mi Sağırda baka batından egin ektim Gün bolur östürmöstön tevelep kettin Büydüm çok ak suyundun azabın çektin Sezinlerimdin kıldarın oynap çerttin Ben üçün yüreğim kulpuğa bekli Çeçimde çıkarıp koydum bu çekti Tarını çıkmağa untula etti Hem nege şaşılıp untula gettin Kaldım askada жалгыз koca жаштay Oruttum yürekti bir dağı katpay Almadım başka menemen жаңы baştay Sağa bolgon sezimlerim adaşpay Varı bir ümitim bir sağa barday Balkim asmandan düşösün akarday Jetkizbe jerge seni kolun karmay
Koy albayt ekemin bildetim atkarman. Bul sen emes, bayağı süyü emes. Özgürüp mamilen kalganına ne sebep? Oylandın mı sen cengel, ortağı koyup çekip. Şeştin mi, kettin mi, süyübüzdü geçtin mi? Бүгін біз суда сүзүүнү үйрөтүүчү борбордо турабыз. Бул жерде балдар да, кыздар да суда кандай туура сүзүүнү, кантип дем алууну жана өзүн коопсуз алып жүрүүнү үйрөнүшөт. Азыр машыктыруучу Улан Касымалиев баарын көрсөтүп, түшүндүрүп берет. Так. Алишер. Так, суда сүзүү менен машыгууда, суда сүзүүнү таптакыр билбегендер эң биринчиден дем алуудан башташы керек. Дем алууну туура дем алуу. Биринчи ооз менен терең дем алабыз. Ооз менен терең дем алып, суунун ичине кирип, суунун ичинен демди толук мурдун менен чыгарыш керек, Макулбу? Суунун үстүндө акырындан сүзгөнгө үйрөнүп баштайбыз, Берип турсаң мындай. Колдорубузду мындай кылып алабыз. Терең дем алып, ылдый отурабыз дагы, бутубуз менен түртүнө секирип, бут суунун үстүнө жатасың да, горизонталдык абалда, буттар менен иштеп баштайбыз, Так, 7 жылдан бери бул жакта суда сүзүү боюнча мелдештер өткөрүлүп турат. Мелдештерде көптөгөн жетишкендиктерге жетип атабыз, буюрса. Шаардык жана балдар арасындагы мелдештерде көптөгөн сыйлыктарга ээ болдук. Жана ошондой эле университеттер арасында дагы универсиадага катышып, ошолордон дагы көптөгөн байгелерге ээ болгонбуз. Суда сүзүү адамдын ден соолугун чыңдоонун эң натыйжалуу жолдорунун бири. Ал бул чыңдарды чыңдап, жүрөк кан тамыр системасын бекемдеп гана тең болбостон, чыдамкайлыкты жана туура дем алуу көндүмдөрүн да калыптандырат. Ошондой эле суда сүзүү ар бир адам үчүн коопсуздук жагынан да маанилүү. Кесипкөй машыктыруучулар бул борбордо ар бир үйрөнүүчүнүн жаш курагына жана деңгээлине ылайыктап машыгуу программасын сунушташат. Алардын айтымында эң негизгиси сууга болгон коркунучту жеңүү. Андан кийин гана техникалык көндүмдөрдү өздөштүрүү жана туура дем алуу. Ушундай ыкма менен ар бир адам өзүнө ишенимдүү сүзгөндү үйрөнө алат. Каныкей биринчи сток менен чыгасың бияктан. Бияктан. Бир сток болгондо эле чыгасыңар. Экинчи. Так, Алишер үчүнчү дорожкага тур. Жок, экинчи дорожкага. Ильяс сен биринчи дорожкага тур. Экинчи сток менен чыгасың сен. Я. Так. Ооба, азыр. Астар. Биз бул жактан балдарга жалгыз гана сууда сүзүүнү үйрөтпөстөн, бул жактан коопсуздук эрежелерин, сууда чөгүүдө кандай кылып жардам бериш керек экенин үйрөтөбүз. Мисалга ала турган болсок, сууда чөгүп жаткан адамдын эч убакта алдынан барбаш керек, аркасынан барып, аркасынан бул колтук жактан кармап туруп, акырындан сүзүп четти көздөй чыгарыш керек. Эгерде
алдынан барып ала турган болсок, коркуп жаткан, паника болуп жаткан адам куткаруучуну кошо колдорунан кармап сууга чөктүрүп коюшу дагы мүмкүн. Ошондуктан биринчи очередь аркасынан чөгүп жаткан адамдын аркасынан барып куткаруу сунушталат. Мен болсо келгенде мен сүйүп алганын билбечүмүн. Агай бизди үйрөткөнгө кроль менен үйрөтчү. Мен жакшы көргөн эмем бул кроль. Кроль менен жакшы сүзөм. Мен ысык көлгө барганда мындай сүзгөн билбечүмүн, чөгүп кетчүмүн. Андан кийин плаванияга барганда кичине үйрөнүп, андан кийин жакшы болуп, жакшы сүзүп калгам. Сууга киргенде биринчи дем алып туруп, дем алып, анан кичинеден кийин өзүңдүн демиңди чыгарыш керек. Биринчи жолу бул дем алып туруп, суудан мурдуңуз менен дем чыгарыш керек болчу. Андан кийин кичинеден кийин кроль, бросок, ушундайларды, баттерфляй дегендерди бизге өйрөтчү. Мен башында көлгө барганда жакшы сүзө албачумун, башка балдар түшүп атканын карап, мен да жакшы сүзсөм экен деп ушу плаванияга келип баштадым. Анан кийин бияка келип көп прием, троллинг, белге сүзгөндү үйрөнүп баштадык. Анан кийин уже көп күн машыгып, үйрөнүп уже жакшы сүзгөндү үйрөнүп баштадым. Кийин мындан дагы жакшы аракет кылам. Бүгүнкү машыгуудан биз суудан сүзүүнүн негизги эрежелерин гана эмес, анын жашоодогу маанисин да түшүндүк. Туура тактикаларды колдонуу менен ар бир адам өзүнө ишенимдүү сүзө алат. Ошондой эле машыктыруучу түшүндүргөндөй, адам чөгүп жаткан учурда биринчи кезекте өзүбүздүн коопсуздукту сактап, жардам көрсөтүүнүн жолдорун билүү абдан маанилүү. Демек, сууда сүзүү бул спорт гана эмес, ар бир адамдын жашоосунда керек боло турган эң зарыл көндүмдөрдүн бири. Кыскача менен койсо. Мына ушундай адам ден соолугу үчүн жашоосуна абдан кереги тийген бир машыгуу түрү бул сууда сүзүү, абдан ден соолукка пайдалуу түрү болот спорттун. Биз болсо өз берүүбүздү кайтабыз. Сөзсүз түрдө өз берүүбүзгө кайта турган болсок, бүгүн биздин студиябыздын коногу Лугиза Таалайбек кызы колуна комузун алып сиздер үчүн жагымдуу бир жакшы чыгармаларды орундатсам деп келип олтурган чагы, сөзсүз түрдө биз маегибизди баштаардын алдында эле комуздун коштоосунда көрүүчүлөрүбүзгө жакшы бир чыгарма тартуулайлы дегенбиз. Анда биз баштай берет окшойбуз, маегибиздин алдында. Мурак Абдрахмановдун карап деген Tapmadım sende, görmedim sende. Karap karap karegim talab istesem da bütün ödüm. Tapmadım sende, görmedim sende. Asmanda gündü ömür boyu özüngde bir daim çarçonu bilbey can jırgatıp jarıgın çaçıp gülüp turuçu ansız menin ömürüm tündü, gönlüm tündü
Баракелде дейли сөзсүз түрдө. Анан ошол музыкага болгон кызыгууңуз тууралуу сурагым келип турат. Буга чейин ошол 4 жыл музыка мугалими болуп да окуп турсуз. Бүгүнкү күндө билимиңизди жогорулатып, элди кырдоо багытында билим алып атасыз. Анан негизи эле ушул ырга болгон, музыкага болгон шыгыңыз качан ойгонду? Көбүнчө ошол маектерде айтып болушат, бала кезимен эле мен кызыгып деп. Сизде да ошол бала кезиңизден болдубу же болбосо кийин гана чечим чыгарып калдыңызбы? Кандай башталды? Ооба, меники дагы кичинекей кезимден эле абдан жакын болчумун. Негедир ырдагым келип эле, ырдап эле. Анан мындай кандай болбосун айта берчүмүн да, мен ырчоолум деп элечи. Анан окууну бүтүп атканда дагы үйдөгүлөр сен башка жака тапшырбайсыңбы, может тиги МВДга тапшырып көрөсүң дешти. Жок, музыка деп эле болбой эле. Анан баары бир мындай өзүнө тартып турат. Кандай болбосунчу. Анан тапшырып, өтүп, ал жакта окудум. Мындай баягы өзүңдүн сүйгөн кесибиң менен алектенсең, сүйгөн окууң менен жүрсөң, анда сен дагы да мындай бир нерсе кылгың келип, окугуң келип, шыктанып турасың да. Анан ошентип Бейшенайлованы окудум, 4 жыл окудум. Анан балдарга да сабак берип баштадым, өзүм дагы анан что-то дагы бир нерсе жетпей аткансып баштады. Же мен дагы окушум керек экен, дагы үйрөнүшүм керек экен, мен балдарга бериш үчүн дагы билим алыш керек экен деп, анан консерваторияга тапшырууну туура көрүп, комузду негизи билчү эмесмин. Анан 1-чи курска барып атайын, атак негизи консерватория комуз билбесең негизи албайт да. Атайын ошон үчүн кайра комузду үйрөнүп жаңыдан анан консерваторияга тапшырып окуп калдым. Демек, бүгүнкү күндө ошол окуу менен жумушту биргеликте алып кетип жаткан учуруңуз мындай бири-бирине тоскоолдуктар жаратып, же болбосо убактыңыз жетишсиз болуп калбайбы? Жетишпеген учурлар болуп калбайбы? Мен негизи жакшы жумушка кирип алгам, негизи аябай өзүмө ылайыктуу. Түштөн кийин жумушка барам, эртең менен окууга барам. Ошол мен мурда комуз көтөрүп жүргөндөрдү көрүп алып аябай суктанчу элем. Негидир мен да өзүм кыргыз ырларына көп жакынмын. Комуз менен ырдагангачы, анан кыялданчумун да, комуз көтөрүп жүргөндүчү. Анан ошентип мына азыр эми өзүм окуп атам, буюрса ушуну комузду көтөрүп, аз да болсо ушундай тойлорго, ар кандай иш-чараларга чыгып калабыз. Иш-чара деп калдыңыз, ар кандай азыр кароо сынактар бар, ошол ырдоо боюнча ар кандай кароо сынок, же болбосо бир конкурстар бар. Сиз катышып жүрөсүзбү ушундай конкурстарга? Негизи ошо конкурстарга катышайын деп эле көп эле аракет кылдым да. Анан мындай конкурстар бүткөндөн кийин анан угуп калам да, ошо конкурстардачы. Учуру убактысы келбей жүрөт окшойт. Келбей жүрөт окшойт. Ар бир нерсенин өзүнүн учуру келет, сөзсүз. Бериңиз. Анан ошол айтып калбадыңыз, бүгүнкү күндө окуучуларга дагы, жаш жеткинчектерге сабак берип келем деп. Анан өзүңүз үйрөнүп жаткан учуруңуз, анан ошол эле учурда үйрөнгөн нерсеңизди башкаларга үйрөтүп жатканыңыз, негизи эле үйрөтүү деле баарынын колунан келбеген жумуш экен, Мугалимдик деле өзүнчө бир кесип, өзүнчө бир искусство деп айтсак болот. Анан айкалыштыра билүү, же болбосо жаңыдан сабак берип баштаганда бир тоскоолдук же болбосо өзүңүздө бир коркунучтар болду болуш керек, мен алып кете аламбы, балдарга үйрөтө аламбы, балдар менен тил табыша аламбы деген кооптонуулар, аларды кантип жеңдиңиз? Балдар менен иш алып барууда кандай бир өзгөчөлүктөрүңүз бар? Албетте, мен кирип атканда өтө эле коркуп, бирок мындай университетти бүтүп атканда эмнегедир эч нерсени мындай билбеген сыяктуу эле бүтүп калдым да. Мындай дагы что-то чала болуп калгансып, анан иштеп баштадым. Анан мындай окуучуларга үйрөтүп баштадым. Анан кайра ошол окуучуларга үйрөткөн нерсеңди алар чыгарып атса, анан ошондон да түшүнөт экенсиң да. Мен анда жөн эле окуп алыптырмын, мен значит жакшы эле билим алыптырмын. Мен билим бере алат экенмин, үйрөтө алат экенмин деп, анан өзүңүзгө болгон ишеним пайда болду.
Абдан сонун комузду абдан сонун өткенсиз, сонун чыгарма аткарып бердиңиз. Бул комуздан башка дагы кандай инструментте ойноону пландап жүрөсүз, же болбосо үйрөнүүнү алдына максат катары койгонсуз? Негизи азырынча ушул комузду эле жакшы үйрөнөйүн деп турам. Анткени мен эмеден Бейшен Ажыбадан бизде аккордеонду үйрөнгөнбүз. Бирок мындай кыз кишиге оордук кылып коет экен, кичине алып жүргөнгө, же болбосо мындай же тартпа койду кызыгым анчалык. Ошон үчүн аны жакшы үйрөнө албай калдым. Анан ошол комузду азыр жакшылап үйрөнүп алсам деген жүрөм. Келиңиз анда комуздун коштоосунда биз көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир чыгарманы тартып алайлы. Эми кайсыл чыгармага токтолобуз? Мен ушул Күйдүм чок чыгармасын аткарып бергим келип турат. Күйдүм бир гана күйдүм да, күйдүм чога, күйдүм бир гана десем да, түтүн жок жүрөгүмдүн ай башында ай. Күйдүм ажы көрдөй бүтүн жок ай. Жайлоо гана деген да, бийик белай, ошого бир кары жаса согот муздак жел кайрыма эле жакаңа ай, кара көз ай. Күйдүм кадырды билсең өзүң кел ай. Теректе гана да бүрлөнүп ай, жүрөсүң сен ак көйнөк кийип түрлөнүп, айласына табай жете албай ай. Мен жүрөм маң адашкан тайлагы боз теректе гана да бүрлөнүп ай, жүрөсүң сен боз жолук салып түрлөнүп, бол жолуңа табай жете албай ай. Мен жүрөм боздогон тайлакы өңдөнүп ай. Баракелде деп кол чабуулар жагырталы. Чындыгында керемет чыгарма, керемет аткаруу болду деп айтсак болот. Анан дагы алдыда кандай пландарды пландап атасыз? Балким ушул чыгармачылыкта жүргөн инсандар, чыгармачылыкты баштап аткан инсандар сөзсүз түрдө өзүнүн бир жеке чыгармачылык кечелерин пландайт. Көбүнчө ушул ырчылардан, ырдап жүргөн жаштардан байкап жүрөм. Сөзсүз түрдө өзүнүн туулуп өскөн жерине барып атайын чакан бир отчеттук сыяктуу бир кечесин тартуулайт, концертин берет. Балким сизде дагы пландар бар болуш керек. Албетте бул ар бир мындай ырчынын кыялы болуш керек чындыгында.
Мен мындай айтканда даже филармониядан дагы мен ошол туулуп өскөндөгү жеримдин сахнасы бул өтө мындай мен үчүн мындай айтканда баалуу да. Анан мен негизи көптөн бери эле аябай пландап келем. Азырынча кичине болбой турат, бирок буюрулса сөзсүз түрдө өзүмдүн туулуп өскөн жериме барып, өзүмдүн талантымды көрсөтүп, алардан бата алып сөзсүз түрдө келем. Абдан сонун тилегиңиз ишке ашсын буюрса, тилектешпиз, ошондой жакшы бир максаттарыңыз ишке ашсын. Анан дагы бир суроо бергим келип турат. Сиз ыр жазууга кандайсыз? Өзүңүз жазасызбы ыр? Жок, мен ушул ыр жазууга таптакыр жокмун да. Негизи чыгармачыл инсандар ушинтип сиздей болуп ырдап жүргөндөр уундорду чыгарып калат, комузсуз кармап отуруп, кыңылдап отуруп, сонун бир уундор жаралып калган учурларга күбө болуп жүрөбүз. Балким оончулук жагы барды. Жок. Оончулук, ыр жазуучулук эмнегедир менде жок кандай касиет. Негизи эле сиздеги өнөр кимден келди? Аккан арыктан суу агат деп коет кыргызда. Балким ата энеңиз тарапта же болбосо тайларыңыз тарапы же болбосо өзүңүздүн ата тарабыңызда балким бул өнөр бардыр. Ооба, мен атам дагы, апам дагы аябай жакшы ырдашат негизи. Эки жактан тең бар. Аябай жакшы ырдагандар, аккордеон ойношот, комуз ойношот. Эки жактан тең болсо керек. Демек, чыгармачылыкты түшүнгөн адамдар болсо, сиздин чыгармачылыкка келүүңүзгө тескерисинче жакшы бир колдоо көрсөттү болуш керек деп ойлоп атабыз. Эч кандай мындай тоскоолдук жаратпай же болбосо каршы чыкпай эле, тескерисинче жакшы бир колдоп бериптир. Ооба, ар дайым колдошот. Абдан сонун. Демек, бул өнөр сизге айылына чөйрөңүздөн эле бир туугандарыңыз же болбосо ата энеңиз, тайжагыңыздан келиптир. Абдан сонун. Өзүңүз ыр жаздырып, ырдап жүрөсүзбү? Негизи жаңыдан баштадым деп айтсам болот. Негизи бул чыгармачылыкка негизи кириш өтө оор да. Мисалы үчүн мен кээ бирде туруп ушунчалык эмнеге бул жолду тандап алдым деп өзүмө мындай суроо берип, мындай өзүмдү түшүнө албай кетем да. Анан жок, бул менин кыялым эмес беле, мен ушуну баштадым, эми аягына чыгыш керек, эми улантыш керек, токтоп калбасам болбой калат го деп кайра өзүм жанданып, шыктанып ушинтип калам. Туура айтасыз, жана айтып кеткениңиздей эле ар бир нерсенин өзүнүн убактысы болот. Ошол сыяктуу эле буюрса анын да өзүнүн орду убактысы келет деп ишенебиз. Ошондой эле чындыгында ар бир нерсенин өзүнүн түйшүгү, кыйынчылыгы болот эмеспи? Балким бул тармакты түшүнбөгөндөр сырттан көрүп эле айтышы мүмкүн. Бул кесе оңой эле да, сахнага чыгып ырдап коесуңар, комуз чертип коесуңар деп, бирок ошол эле көшөгөнүн артындагы кыйынчылык, канчалаган эмгек, канчалаган мээнетти бир гана ушул чыгармачыл инсандар, адамдар билет болуш керек. Өздөрү гана жон териси менен сезет. Андыктан келиңиз анда биз сапарыбыздын жүрүшүнүн алдын көздөй уланта бере турган болсок, дагы бир ырга кезек берсек, биз ошол көрүүчүлөрүбүз себептегенде көбүнчө жандуу ырдагандар же болбосо сиздей болгон чыгармачыл коноктор келип калган учурда көбүрөөк ырдатсаңыздар, көбүрөөк бир ушул комуздун коштоосунда ыр кусак деп көбүрөөк суранып калышат. Анда дагы бир ырга кезек берели. Келесиздер. Негедир ушул ырды кичинекей кезимден эле көп жактырчумун. Анан азыр да ушул ырдап калам. Анан жылкычынын ыры дегендерге шаңдуу аткарып берейин. Сен жылкычы, мен чабан, кыйкырып додон салам. Өлкөгүз үчүн иштейли да өркүндөбүз сүндү заман. Өлкөгүз
кайтармай кайдасың келчи сүйгөнүм. Баракелде дейли, чындыгында сон чыгарма бир сонун аткаруу болду. Чыгармачылыгыңызга ийгиликтерди каалайбыз. Дагы болсо ошол өнүгө бериңиз, өсө бериңиз дейли. Ооба, келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Чыгармачылык эргүү каалайбыз. Алдыдагы окууңузду ийгиликтүү аяктап алыңыз жана келечекте чоң сахналардан кыргыз эли сүйүп укчу чыгармаларды сизден күтүп калабыз. Ооба. Ден соолуктуу болуңуз, чыгармачылык эргүү каалайбыз. Келиңиз, балким сиздин дагы айта турган ойлоруңуз, балким элге бир сөздөрүңүз бар чыгар, же болбосо балким кайрылууңуз бар чыгар, өзүңүздүн оюңузду жыйынтыктап алыңыз. Чоң рахмат, сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик болсун. Кыргызстаныбызга деле дүйнө жүзүнө тынчтык, бакыт, ден соолук каалайбыз. Ар бириңиздердин ишиңиздерде ийгилик болсун, эч ким оорубасын. Бар болуңуздар. Сиз да бар болуңуз, айтылган каалоо тилектердин баардыгы орундалсын, чыгармачылыгыңызга ийгиликтерди, бийиктиктерди каалайбыз. Кесиптешим айтып өткөндөй эле, окууну ийгиликтүү жыйынтыктап алыңыз. Иштеген жериңизде, эмгек жааматыңызда дагы өз ордуңузду таап, жакшы бир жетишкендиктерге жетүүңүзгө биз дагы тилектешпиз. Бар болуңуз, аман болуңуз, жакшы жаңылыктар менен келип туруңуз. Чоң рахмат. Биз болсо анда сапарыбыздын жүрүшүн алдын көздөй уланта берели. Сиздер үчүн дагы кызыктуу маалыматтар, кызыктуу берүүлөр камтылган деп айтсак болот. Туура айтасыз, абдан сонун маектен кийин биз өз берүүбүздү астын карай улантабыз.